Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын туруктуу комиссия курамдарына өзгөртүү жана толуктоолор киргизилди. Бул маселе бүгүн жергиликтүү эл өкүлдөрүнүн кезексиз сессиясында каралып, көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен колдоо тапты. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынан турган 4 туруктуу комиссия иш алып барып келет. Алар бюджет, экономика, каржы жана салыктар, социалдык укуктук маселелер, курулуш, транспорт жана өнөр жай ишмердүүлүгү. Сессиянын алкагында буга чейин Бахадыр Исмаилов өз арызынын негизинде жергиликтүү кеңештин мандатын тапшыргандыгына байланыштуу анын ордуна Өнүгүү фракциясынан Канатбек Турдукулов депутаттыкка киришти. Аны шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев кесиптештерине тааныштырып, ийгилик каалоо менен бирге төш белги жана көөлөк ыйгарды. Эл өкүлдөрүнүн жыйынында Жалал Абад шаарынын социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакупова жана каладагы номер 17 Какым балдар бакчасынын жетекчиси Динар Токпаевага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы тапшырылды. Ошол бюджет комиссиясына 2 жаңы депутат кирип, соц комиссиясына дагы 2 жаңы депутат кирип, өнөр жай комиссиясына дагы 1 депутат алмашты.